Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нұрғалиевич. Hoş geldiniz біздің районға. Мен Қашқасу өкіметіне қарашты Атсу айынан болам. Атсу айы білсеңіз керек. Ат-Жүзмин Мамазияев Абдымәлік атым. Біздің айы 3100 метр биіктікте деңіз деңгейінен, ал жерде 400-500 қожалық жашайды. Біздің көйгөйіміз 95 жылы үліштер алғанбыз 74-те. Ал жерімізді 2022 жылға шейін жақшынақай іштетіп келгенбіз. Ал жерде талаш жоқ, бардың өзінің құда іштейді. Бұл жерден бір көйгөй шығып, 22 жылы, 98 жылы шыққан тоқтың 22 жылы бізге жетті. 22 жылдан бері ошол жердегі пенсияға шыға тұрған адамдар, жөлөк бола тұрғандар жерін жоқ деп, азыркы күндө 4-5 адам 4 жылдан бері оштон чечим чыгартып келди. Ар бири өзүнө барганда да ол жерде чечимди сот бир эле жол чыгарып бербейт экен. 100 жол барганда да 6-7 жол ора болуп, 6000 сомдон 7000 сомдон акчасын кетирип, жерде адвокат жалдап, ага акча берип, элдин кыйынчылыгы ушун азыркы мезгилде аябай оор болушту. Ошону Атсу элдин атынан сизге ошону жеткиргени келдим. Сизден суранып, ошол 98 жылга чыккан токтомду жокко чыгарып берүүңүздү сурап кетебиз. Сапсалык чыккан кимдер бар? Неге андай болуп калган? Бул иш боюнча ыңгайлайык. Могу жыйындан кийин мага кайрылсаңар, соттон чечим чыкты деп атпайсызбы? Мен бүт баарын иликтеп, ушул туура жолду көрсөтүп, ушул мыйзамда каралган тартипте арызыңарга бересиздер. Өкіметке берген әкімшіліктен, кадастрдан бұл нәрсе шешілген жоқ. Бұл барып тұрып, бошто барып тұрып, ошол жерден адвокат жалдап, әр бір адам өзінше барышы керек. Әр бір адам барғанда 24 деканцияның жері жоқ, нөл азыр. Ошол нөл болғандықтан, ошол елдің барлығы ошко барып, бәрін шешіп келгенге мүмкіншілік жоқ. Ошол бір тоқтомды шығарған 98 жылғы тоқтом, 20 жыл жашап тұрып, 20 жыл ашып. Кеше сеніп, анам бізге келіп, түсініп көрсетіп отыр. Мен түшүндүм. Түшүнүктүү, мындай болгон, мен деле түшүндүм уже. Сот, кадастр, аким, үчөөңөр ошо 24 кишини чогулткула дагы бул маселени чечкиле бир жагынан. Түшүнүктүү, мыйзамдуу жагын карагыла, канчалык жардам керек болсо, ошончолук жардам менен чечкиле. Керек. Ассаламу алейкум. Садыр Нұрғалиев, жана ушундай эле центрден келген имамдар. Биздин чоңайга куп келишиптер, менин экеле көйгөйүм бар. Менин көйгөйүм соцспорт боюнча аялым 78-ге чыккан. Тамак ооруп келе албай калды. Азыркы учурга чейин Баатыр эне наамын ала албай жүр. Кыздары Баатыр энеге чыккан. Мен уведомление туруп документтерди создап жөнөтсөм, ал жерден чет жакта иштеп жүргөн балдарга справка керек экен. Ал жерден жашап атат деген справка бербейт экен. Иштеп жатат деген справка берет экен. Ошону кошуп жөнөтсөм, сенин справкаң туура эмес, жашап атат деген справка алдыртып берген, андан кийин ошол эме болот экен. 4 жыл болуп калды. Аттон келгенде дагы чогулушка коюп, нары берип чоңолай айыл өкмөткө заданияны берген. Бирок азыркыга чейин ана бир дагы кызыккан адам жоқ. Мен өзі чоңолай айыл өкмөтүнүн кызылешме кыштарында турам. Фамилиям Бүдүбаев Нурманат. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошол кемпиримди каттайып калды 78 жашта, Баатыр эне наамын алып берсеңиздер. Аялдарды куттуктаганда жөнө көзгө жашанат, тамагы ооруйт да, тамагы чыкпайт. Сизге суроо, түшүндүм акча. Сизге суроо. Маселе кызылешме кыштарында Жакпатыңыз, биринчи суроону бүтөп анан экинчи суроону. Ким тиешеби, аким? Колго алганда, бул өзү көзөмөлгө алганда берген. Жетип ала төрөгөн энеге Баатыр эне дароо бериш керек. Туурабы? Неге берилбей жүрөт? Ушунча жылдан бери. Акыркы балаңыз канча жашта? Эң кичүү балаңыз. Акыркы баланы чакалып атканбы? Неге бербейсиздер Баатыр? Таптап туруп беребиз. Бериле таптап туруп. Экинчи маселе. Екінші мәселе біздің қышлаққа 3 километр
asfalt döşektirmen olup 1 kilometre bütken, kalgan 2 kilometre bütmeye kalıp kalgan. Bizde kışlaktan şahıl taşı eken bu oğur maşiniler yolun boydaki yüzlerge sapsen çağın basıp kalar. Eğer bir küçülük olsa oşan 2 kilometre жерге asfalt bastırıp versenizler. Men oşan köygenim için sizden ayrıca benim kempirim yönünde Oldu, kempirinizin meselesi geçti. Ben bir yaka жазып aldım. Особый emeğe op koydum, atletler op koydum bunu. Günde bana kompüter açkanda görünüp durat, men sizin kempirinizdikin Batır enesini kontrol duramın. Minister buna, görünüşü buna. Men kakşap aytıp belatam buna, 5 yıldan beri. 1 kilometre yol nikada jasap aldı. Buna daha bir misalda 1 kilometre jasap koyup kettiler acerga. Al yol 5 есе kımbat bolup salındı. Turabı jet duramaz mı? Тура. Саламатович, Bular şey, bunday olup tur da, ilgerten beriler. Жолдорду. Эмне үчүн айылга апарып туруп, bir айылга 1 kilometre салып койгондан кетип калат. Ал айылга мына 3 kilometre жол салыныш керек эле деп атат. Кээ бир айылдар бар, 10 kilometre салыныш керек. Анан айылдын bir көчөсүн, bir мындай центральный көчөсүн 500 метр 1 kilometre жасап коет экен дагы, министрби, депутатпы, анан барып мени шайлап кой, мен жасаптым дейт экен да. Ал жол 5 есе кымбат жол менен бүтөт да, расход менен. А жолду салыш үчүн 5 kilometreden minimum 5 kilometreden kem emес салыш керек. 5-10 kilometre жерге барып туруп ал жерге бетон жанагы асфальтта бетон саласың, ошончо техника апарасың, ошончо инертный материалдарды ташыйсың, ошондо арзан болот себестоимость. Анан мен какшап келатамын, дагы деле баягы 1 kilometre жол сала койбой адаттар бар экен. Кайсы жол салынып калды эле? Кайсы жылы салынды эле айтыңыз жакшылап. Я мен сага эскертүү бердим, эгерде дагы ушул күндөн баштап, ушул жылдан баштап дагы улана турган болсо, 1 kilometre айылдын ичи, анан дагы бир жерге 1 kilometre анда таарбайсыз. жарайт. 5 kilometreden кем эмес. Айылдын иштерине кирдиңби, киргенден кийин бүт айылды жасап чык. 500 метрин жасап кой, анан калган айылдын жолдору чаң басып жатпасын андай. Бул жакта мындай маселе, асфальтобетонный завод жок. Биз болсо мына акыркы 3 жылда siz bölüp berген каражаттын негизинде 10 завод алдык, бирок аларды Ош, Жалаба, Чүй, Көл, баягы жол көбүрөөк жерлерге койдук да. Азыр этапта биз бул жака завод алып келишибиз керек. Себеби дегенде Оштон алып келип салган асфальттын сапаты да начар болот. Мен ошону айтып атам. Элестетме, чоң айылдын бир айылына алып келип туруп 1 kilometre асфальт басып кеттиңер. Не деген расход кылдыңар, перерасход кылдыңар. Чыгым. 5 есе кымбат салдыңар ошол жолду. Ортодо акча жедиңер дагы. Мен sen айтып аткан жокмун, буга чейинки министрлер, бул киши жаңы эле министр болду. Ортодо жедиңер да акча. Мына монча техниканы алып бардым, монча солярка кетти, анан асфальтты бияктан 200 kilometreden таш бардым деп туруп. Ошон үчүн айтып атам, 5 kilometreden кем эмес жол жасалбаш керек. Айылдарга да жетебиз. Жеткенде айылдарга 5 эмес, 10 kilometre, 20 kilometre болот бир айылдын жолу. Эми айылга жеткиче чейин биз жана райондор аралык 2 айылдын ортолорундагы жолдорду салалы деп атпайбыз. Стратегический баягы биринчи эмедеги жолдорду, кезекте салынып турган жолдорду. Андан кийин анан айылдарга жетели. Антип баягы депутаттын суранычы, анан колунан келген министрдин суранычы кылып салбагыла азыр болду. 1 kilometre жол, 500 метр жол. Жарайт. Биринчи программа. Мен Чоңалай районунун тургуну. Пенсияга 8 жылдан бери чыгарыптын. Нурке Дейкан чарбасынын үлүштеринин эмеси мындай. Токтому жок болуп жаткан, китеби берилген жашылыкты. 13 адамга 35 соток жер берилген, дагы 4 гектар 55 соток жер алганбыз. 1995-жылдан бери төлөмүбүз керек токтомуну акимдерден кабыл алып бериши. Развитияга тиешелер барбы? Соцразвитияга тиешелер. Неге пенсияга чыкпайт 8 жылдан бери? Эгерде жери бар болсо, соцфондко төлөп келаткан болсо, неге чыкпайт? Райондун жетекчиси. Аким, siz караңыздагы азыр чоң иштен кийин кабыл алып, арызын угуп, документтерин текшерип көрүп, эгерде төлөп жүргөн туура болсо, соцфондко жери бар болуп төлөп жүргөн болсо, немеден да чыгарып алат пенсия. Минимальный пенсия азыр канча бизде? 8 миңге жетип калды, чыгып калды. Айына 8 миңге чыгып калды. Кабыл алып азыр.
Keyinki. Ekінші микрофон. Urmatlı. Sadık Murtadoviç, siz özünüzün hakkında da biz. Soğanaydı, yani çiğdemez olmasını hep biliriz, konu görüyoruz hep. Buna sizler soğanaydı olmasına çiğdemez makamın birgensizler, batken misyak böyle. Bürok, finans ve patkriplengesi bol boy kaldı da cemillikler yok, pensiyonerlerge kalday. Rayal doyup durup falan batkenge verilgende yaksa verilgeye kaldı da uşağın canının çeşit koysamızlar jakşı olmadı da buna onun isteği için gelmeydi ki asfalt yolu var uzakta orada. Oşal rayonun çıkarız onun aslında belirli turgan akşamı şu kadar verseniz bizge vermeyelim. Oşal asfalt yolu salıp koyarlardan rahmat. Ana ne ikinci canavar aksakal vergen abiyet koy. Sentrde aylanıp ötken yol. Kıtay kaydının yolu var. Oşal transport ministeri hem alayerge asfaltın gereği yok. Furalar öte turgandan öyle tekiz yaparsa oşal yoldan çeşilip kalmaktan oşal ne aytayın diyor. Rahmat. Yol ministri estağfurullah. Keyinki mikrofon. Ekінші микрофон. Men Akbar Tavrozda Qashqadaryo hukumatining 2015 yilda Xitoy kelishimi bilan investitsiyalarni gaz bo'yicha gaz tutugi bo'yicha so'zlash berdi. Bu 2015 yili kompensatsiya to'limi 2018 yili ayog'i 6 yillarga to'lab turib 30 yillarga to'lab berildi. Qo'shimchasi bayog'i 30 yillar 35 yillarda biz 50 kişi virüs kaldı kalız. Hükümetten yer verildi, sizlerge kaytarmıyor. Arendaga yer verildi degen o yerde yok. 18 yılda kelişimde yok. 18 yılda kelişimde belgile desek bayağı 2015 yılda kelişimde kopya kotarıp durup bayağı da kolumuzda bir Benim düşündüğümde gaz ötçü, turba ötçü içerisinde onu kompensasya veririz deyip bürok vermeyi getirdi. 2018 yıl 15 verilgen 18 verilmedi. Hakim var bu mu? Bu boyunca ben sizge baktırıvat kegimde de verdim, deputatlar kegimde de verdim, bu kanun oldu. Hakimnin çoğunluğu var. Bu gaz kütükleri boyunca bular satıp jübegen bu bağını neyse çıkartıp satıp algan anan ayrimdardын su түтүктөрүнүн аренда калган. Булар жана газды сооружениялар туруп келип булар багында саткан. Анан ошо жанындагы эле үлүштүнеси газдын түтүгү өтөт деп 6 жыл сайын булар аренданын договорун узартып компенсация акча алып келишет. Булар ошону талап кылып атышат. Мыйзам боюнча биз былтыр тастыктап түшүндүрүп бергенбиз. Кошумча Айдосуга жер боюнча биз жана жогоруда айткан 2000 гектарга чейин деп бул планга койдук. Айдосуга жер которулган болсо биз камсыздап беребиз. Канча иштете алып турган болсо мүмкүнчүлүгүнө жараша. Айдосуга жер менен камсыздап. Чечкилер баарын ошол жер үлүшү барлардын баардыгын сатып ийгендерин кошуп туруп чечип тактап баарын точканы коюп койгон. Мындан кийин мындай маселелер көтөрүлбөсүн. Üçüncü mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizim Çamalay'a hoş geldiniz. Ben Atatürk'ün Cerbaşay'ın turgunu Arzukul Atkoviç. Arzukul. Ben şu köy yıldan beri şu Altındıra Dikhan Çarbası'nda Dikhan Çarbanın müçesi olup şu balam bulgun 95. yılda. Bu şu balamdı bu nizamsız köylüğünü berip başında. Kim başka köylük berip bu reisliğindeki turgunlar çünkü kıskası köy yıldan beri tatlaş birleşti. Prokuratura versem kıskası yerin tüm birliklerinde çeçen vardı. Arkası sizge kaymışta kura geldi özüm çekemezsin. Şuna bir közümüzü alıp bir Kaysi orada yaşadı bu masada. Kimge yaşadı? közümüzü alıp düşünüyorlar. Benim bir prokuratörün çeşit verirsen bulduk biz öte yüzge birimiz şu limonlu tavsa. Babası Dikhan Çarabas'a жооп берди ата. Керек. Ошол себептен бере албайбыз. Makinist yapılışkan vardı. Aile hükümette katlanıp durat. Nalogunu төлеп жүрөм. 26 yıldan beri Dikhan Çarabası'nın başçısı faydalanmadı. Nalogunu төлеп жүрөм. Köylüğümün aile hükümette katlanıp durat. Balam tizmesi durat köylükte ona. Görseniz bunu. Biz aldı odunu buzgan. Kabul algıladagı çeçip bergile, egerde çeçiliş gerek bolsa çeçip bergile masada. Hoş geldiniz bizge Sadık Yapar. Sintekenin adaylık şoğlu bizge. Ben bunu bilmiyorum çağdan kayıpçıdan sizge. Aklınızdakiniz. Ben Tutkubay'la bileyim. Şu Darot programının turnuğunun özüm gelecek yaş gelecek balda kaçacağız da işlek bilgelim. Çağdan bir terbiyat oldu.
Bizim sergimizde öğrenin sosyalini bozup kayramamuru caminin turuzadattı. Biroq bizi şu жерде buzatkan mezilde bizge 3 grupa olup işlegenimiz. 3 grupların biri de Joel White'de 3 hareket çıkarıp biz 3 hareket işlevatkanımız. 3 hareket şolu. 55 balanın nimesi bilim berip bizge bardıq yetekçiler var. Ruhsatını. Şunda işlettirkandık. Bu rayonun içinde o nimet berseniz de ayağı жақсы olur, тазалап берсеңіз. Қашанғы işlegen rayonda işlеп жүргендер бар. Şu жерде бар жоқ nimet olanda şulardan тазалап берсеңіз сізден сұраңыз. Сол işlegenlerдің қызықшылығы менен екі группа қылабыз деп біздің бір группаның жоғынға әрекет қылышып, өзіңіз көргендей бізде 9 айында қыш келгенде аяғы суық болады, балдарымыз ажырақ болып қала сәбеттерден ақшалады. Себебі баламыз бар деген сәбет үшін болған бізде менде өзімде 6-7 бала қарап жатқанмын группамда. Шереген Мұратова деген тәрбиеші орып қалып денсаулығына байланысты ояққа кеткен. Мен өзім де алып істегенмін. Менің артымдан жетекшіміз бала аз деп районға жазып бара беріп, екеуінің орталығында келісім бітпей қалғандықтан бізге өшөштік менен шундай ұйымдасып тұрып, мыйзамсыз бұйрықтарды шығарып біз үшін іштен жеткізіп қойдылар. Мен бирок районға келдім, районға барып, шундай болып ұстап келдім. Ертесіне арқаларынан қуып бардым, 2-3 күн. Болды, түшүнүктүү. Мындай маселелерди бул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде аким сиздин маселеңиз да. Шундайларды караш керек. Кана сиз жооп бериңизчи бул маселе боюнча. Эмне өл четигиңер? Урматтуу Садыр Нурможоевич, Агартуу министринин орун басары Жусупбекованын делосун ташыган. Мен бул маселени бүгүн тааныштым. Анан мен чыкканда эгерде мүмкүнчүлүк берсеңиз, мен арызын алайын дагы, анан так баарын териштирип чыгайын. Териштиргиле аким. Сиздин ишиңиз да булар. Качан болуп аткан окуя бул? Урматтуу Нурможоевич, бул жаш келечек балдар бакчасы авариялык абалга туш келгенде биз райондун өнүктүрүү фондунан курулуш ишин баштаганбыз былтыр. Эми сайты жабылып калбасын штатын кармап турабыз деп бир үйдү ошол жерден арендовать этип бүгүнкү күндө иштеп келет. Ошондо шартына байланыштуу группа кыскарган. Ошо кыскарганда эжелер туш болуп калган экен, азыр айтып атат. Быйыл сентябрь айында куруп бүтүрөбүз, кайра восстановить жумушуна Сайт бүткөндөн кийин кайра булар сентябрь айында иш менен камсыз ордуна келет. Түшүнүктүү бул. Экинчи. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нурможоев. Менин атым Жамыш, жаш элек айылы. Эң чоң тууну өзүмдүн ишканамда өндүрүп даярдап, ушул өлкөнүн ынтымагы үчүн белек катары тартууладым. Анан азыр мен сизге кайрыларым ушул мамлекеттик тууну жасоого менин уруксат кагазым болбой атат. Экономика министрлигине, башка маданият министрлигине, жогорку кеңешке ар кайсы жерлерге кат жазганымда бардык иш жүргүзүү боюнча уруксат кагаздары берилет экен, бирок ушул мамлекеттик атрибуттарды жасоого ушул урматтуу президентибиз сиз гана уруксат берет экенсиз. Менин кайрылышым ошол. Суроо, жана Алатоо аянттагы илинип турган желекти ошо сиз жасап бере аласызбы ошону? Биринчи мен жасап бергенмин, биринчи сиз көтөргөн, эгемендүүлүктө. Сиздин мекемеңиз каякта? Бул жердеби? Мекемеңиз каерде? Менин мекемем Ошто. Оштун өзүндө. Анан баягы сынооско учурап калган, мен ал сыноос боюнча сизге демектейм. Өлкөдө андан башка деле көйгөйлөр көп. Кудай буйруса мен азыр бир жерде арендага иштеп атам. Ишканам иштеп турса, желектердин бардыгын сизге заказ берсек, сиз жасап берип тура аласызбы? Жасап берип болот. Сапаттуу. Ооба. Анан кечээ сиз бияка заказ бергиле, башка чет өлкөгө тияк эмес. Анан ошого мени бир убактыңыз болсо, ынтымак ордодо бир 5 мүнөткө кабыл алып койсоңуз, себеби өлкөдө дагы мынау жаңа ачылып аткан мектеп бала бакчалар боюнча кыргыздын жоголуп бара турган пада салтыны, үрп адатыны, мынау керемет үзүскө чагылдырылган сонун картиналарды жыгачка ушул кол өнөрчүлүк балдар менен жасаймын. Бирок азыркы күндө бардык тармактар боюнча Кыргызстанда кадрлык маселе жетишсиз. Мен азыр баягы стройкада иштей албаган, мисалы баса албаган же мүмкүнчүлүгү жетпеген 20-30 баланы иштетемин. Эгер мен ким Асхат дамыйлар менен берип кой, мага алып келесиң кабыл алганда. Рахмат. Чоңалай районуна кош келипсиз. Чоңалай районуна келип природасын бир көрүп кеткен адам чарчабайт. Биз сизге жардам беребиз. Эгемендүү Кыргызстаныбызды бирге өнүктүрөбүз. Рахмат. Салам алейкум, Садыр Нурможоевич. Хорватия районунун тургуну миссиянын пенсионери Мурзаев Султан. Менин айтайын дегеним, ал жол, бул жол, алдарадагы деп
Айтқан менен насия куйруктан нагөпкө дейт. Мына өзүңүз көрдүңүз Дароо Коргон жолунун борбор жолу ушу 7 километр. Ушу 7 километр жолдун тегерегинде бир жерде бир сапаттуу тротуар жок. Жок дегенде односторонний тротуар жок. Ушул тротуар менен машинада жүрөт, окуучуларда жүрөт, пенсионерлерде жүрөт, балдарыны жетелеген садикке окшогон чалдарда жүрөт. Ушул жолду кандай кылыш керек, кандай министр келеби, депутат келеби, ушул көйгөйдү дайыма мен айтып жүрөм. Көбүнчө жол эгиз дагы үйлөр төмөндө калып кеткен. Жолдан чыгып кеткен машиналар үйгө чейин кирип кеткен учурлар болду. Андан тышкары ушул жолдо көмүрдүн майдасын ташыган машиналар заңды айдап Кытайга кетет, Өзбекстан, өзүбүздүн Кыргызстан территориясында неме болуп атат. Ушул жолду мына өз менен Кытайдын Кайде заводу неме кылган, ушул дайыма айтылат, айтылган менен эч ишке ашкан жок. Ал адамдарды дебейлеп кеткен учурлар, окуучуларды уруп кеткен учурлар абдан көп болду. Бирок ушул бойдон калып атат. Жок дегенде односторонний тротуар ушуну бир караштырып берсеңиз, жолдун бар болгон ширинасы 7 метр. Кандай чоң машиналар эртең Тажикстандан каттаса, алар бул международный трасса деп ал закон, бул закон аларга макул тротуар боюнча тротуар жасап бериш бул өтө деле оорчулук келбейт. Тротуар жасап бергиле. Проекти даярдалып, бүттү транспорт министрлиги каражатын чечип берди. Сентябрга чейин 2 тараптуу тротуар куруп беребиз. Экинчи бөлүм айылдын борбордук бөлүгүнө куруп беребиз. Болду, жакшы экен. Экинчи бөлүгү, экинчи маселе жана майда көмүр ташып чаңдатып атпайбы? Транспорт министрлиги силер текшересиңер тиги перевозкаларды. Обязательно тент жаап алып ташыш керек майда көмүрдү. Мындай ачык ташыбаш керек. Түшүндүңөр? Ооба, түшүндүк. Правилосу бар өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелерди сактатып, мындай чаң болуп учпагандай кылып үстүн жаап, бекем жаап алып. Ар бир көмүр ташыган машинанын үстүндө тенттер болуш керек. Тенти жок, вообще көмүр кенден чыкпаш керек жолго. Жол көзөмөлдөнгөн. Мына Бурган суу боюнча Сахнолдун нар жагы аларга карайт, Бурган суу өзү бер жака карайт. Менин бир тууган сиңдим канча жылдан бери пенсияга чыгарбай жүрөт. Келселер Бурган суу китепте жок дейби? Не дейт? Биз о курултайга кат менен жазылдык деп, мына 10 жыл мурун айтты деп чечилет деп. Шуга чейин чечилмей келет. Шуну чечип бериңиздер. Жогорудагы айткандай 4 айын бийликтүү статусун албай калгандыгында булар пенсияга 4 ай, 4 ай. Бурган суу ынтымак карашыбак айылдар. Бул эми мындайда муну жана кеңешмеде мага белгилүү болду. 2006 жылдары биз кабыл алганбыз, анда мен депутат элем, 1800 метрден өйдө айылдардын бардыгы бийиктүү айылга кирет деп. Льготалар берилет жанагындай. Ошондо бул 4 айыл эмнегедир кирбей калыптыр. Бияк 2000 метрден бийик да, туурабы? Бул түшүнбөдүм да мен, эмнеге мындай 4 айыл кирбей калды? Токтом кабыл алынып атканда айылдар бүттө элек болду. Токтом чыккандан кийин айыл айыл статусун ала элек кезде болуп калат. Срочно немеден 4-4тен киргизгиле азыр. Уже айыл статусу барбы азыр? Бүгүн бар болсо киргизгиле 10 чакты күндүн ичинде эле бүтүрүп коет ушул нерсе. Түшүндүңүз? Бул сенин киргизип бергиле да. Рахмат, чоң рахмат. Аксакал дейчи. Assalamu alaikum kızlarım, urmaktуу Sadık Hocamız, hoş geldiniz. Benim kayda turgan meselem, bunlar büyüklülük doğruluk boyunca. Buna yetmiş deputat geldiği vaktin Takayış'ın bir tuğan kaynakası. Buna büyük karındaşın, buna Koğusuzluk Komitesi'nde de kaynaklar, sosyetler arkalı yerin bağırı közde gerek. Buna hazır uçurda 4-5 balası bilen benim karındaşım köşede kalıp korkunçundadır. Al özü asker gelsin, bir turgan akası geldiği kayırdağın baldarga zıvana kılıp apanlarda alıp çıkıp kettiler. Bu üyöçülerdi keşinler yok. Bu üyenin tatecini karaştı etti. Bağırdık baylıklarını tuğanlarına ecesiyle katlatıp, hazır eş nersesi yok, gaday olup kaldı. 80'den aşık zapravkası var. Kırgızlığı bir metsenatını de özüm kitapke kirgizgen bay, üşinti hazırdı 5 olan inesini 60'a yakında
nevre suyup otura turgan kezde sen köçöde kalış gerek deydi. Бұл бойынша мен хабардарының интернет бұлақтарынан көрдім, бір по-моему қамалып шықты же шыға кетті. Қамал шықты өткенде қамалып шықты. Бұдағы депутат болса керек, по-моему. Мен ошон үчүн интернет бұлақтарынан билем, башка маалыматым жоқ. Прокурорда Гилтерге деле иштedi. Ички иштер кызматта өкмөт биргеликте иштеп туруп ушул маселеге чекит коюп койгулачы. Чекит койгула, териштиргиле, кайсынын ушунасы аялына тиешеби, кайсынысы күйөөсүнө тиешеби. Ушундай маселелерде тез эле чечим чыгарып туруп, точканы коюп, адилеттүү карап туруп, калыс карап туруп адилеттүү чечимди коюп койбойсуңар. Күйөөсүнө чече албасаңар сотко жибергиле, иштерди тергеп туруп сотко жибергиле, сот точканы коюп койсун. Ушундай силердин эле ишиңер да, мына ушу жергиликтүү эле бийликтин эле ушундай. УДНК, областық УКМКНК, прокуратура, областың соты эле чечип кое турган маселелер ушулар. Урматтуу садыр, менин атым Жайлабай. Сизге жолтурган акчага чексиз моктолор болсун. Менин биринчи суроом курултайга 2 жылдан бери чак жаштылыктар 2 өкүл шайлайбыз, жергиликтүү бийлик жөнөтпөйт. Биринчи суроом. Экинчи суроом, элик лицензия берилипти Чоңлайга. Биздин чак жаштылыкта иштеп атканыбыз 4 лицензия ачып иштеп атат да, калганы күнүгө келет ачабыздырчы. Бизде жер көтөрө албай калдык ошо экология боюнча. Şu ürünü sizge getirelim gelmedi de. Oldu mu? Daha çok nemelerim var. Kurultay boyunca buna vardığınızlar nesinizlerde olsun, жергиликтүү бийлик таптакыр кеңешпеш керек. Айыл өкмөт, аким деген аралашпаш керек. Жергиликтүү кеңештин төрагасы уюштурат, депутаттары уюштурат элдик жыйынды. Анан эл өзүңөр шайлап туруп жиберишиңер керек. Анан 2 өкүл шайласак жибербей коюп атат деп, ким жибербей коюп атат? Эмнеге шайлатпай коюп атабы? Жок, шайлап өткөргөндөн кийин жергиликтүү бийлик соттолду деген чечим чыгарып билбейм кандай. Соттолгондор болсо анда болбойт. Эми закон бар, соттолгондор. Бири соттолгон эмесмиш. Бири эми кичине эле соттолуп турбу? Биринчиси соттолуп туруп, экинчиси кичине эле соттолуп туруп болбойт андай. Анан эл мына элге биз силерге бийликти элге өзүңөргө берип атабыз да, колуңарга. Мына курултайга эркин шайлоо. Акимди, айыл өкмөттү катыштырбай атабыз. Мен муну өзүм көзүмөн деп атам. Мына уюштуруучунун башкы вопростордун башында турган мына Азамат мырза көзөмөлгө алат, баарыбыз көзөмөлгө алабыз. Эмне үчүн дегенде айыл өкмөт, акимдер баягы бакырчактар бар го, менин бир уурулук иштеримди же туура эмес иштеримди айтып ийбесин деп жибербей коюшу мүмкүн деп ойлогом мен азыр. Экөөнү көрсө баягы соттолгон экен, ал соттолгондор болбойт. Мындан ары деле ошондой болбойт. Баарысын жибергиле, силер жиберген кишилер баарысын курултайда сүйлөсүн. Шайлоо боюнча да ошондой. Мына жогорку кеңешке шайлоону кылдык, өзүңөргө эркин шайлоо бердик, өзүңөр шайладыңар, кишилериңерди жибердиңер. Эми мындан ары да ошондой болот. Жергиликтүү бийлик кийлигишпейт. Мугалимдер, врачтар аралашпайт. Эмне үчүн дегенде силерге түздөн-түз өкүлүңөрдү өзүңөр жибергиле деп, мына силердин округтан 3 депутатка, 2 эркек, 1 аялга орун берип атабыз. 90 депутатты 30 округтан республика боюнча. Биз дагы ушуга көнөлө мындай акчага сатылбаганга, тааныш билишти кылып шайлабаганга, мындай иштей турган, жаш, мындай энергичный, грамотный адамдарды жөнөткүлө да шайлоого. Анан акчага сатылып шайласаңар, анда кебетебиз баягы илгерки 30 жыл мурунку кебетеге түшүп калабыз. Мындан кийин ошо бири-бириңерди контролдоп, акчага сатылбагыдай кылып, кеңешип баарындай талкуу кылып, анан баланчаны шайласа жакшы депутат болуп берет. Бизге керектүү мыйзамдарды жазып берет. Ушул өсчү бала деп туруп, ошондой өсчү балаларды шайлагыла да. Тууган урук деп эле шайлай бересиңер, ой ошо өзүбүздүн бала, өзүбүздүн айыл деп. Ал барып алып каяктагы бир гайлер менен урушуп 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт жогорку кеңеште. 3 миллиарддык, 3 триллиондук маселелерди көтөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлдеги масштабтагы маселелерди көтөрүш керек. Айылдын, райондун эле маселеси эмес да. Эми райондун маселеси керек. Аны эми ушу акимдер менен, губернаторлор менен көтөрсө болот. А жогорку кеңештин депутаты деген бул республикалык деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек. Баягы Чоңалай районундагы жалпы Чоңалай эли мал менен жана картошка менен гана эме кылат. Жанагындай дыйканчылык кылат, тиричилик кылат. Анан ошол жанагы сайыз мезгилинде жолдун алыстыгынан жолубуз 350-320 километрден бошко каттайбыз.
Ошондо бизде бардыгыбызда совхоздордун перевалочный базалары бар эле да. Ошол Ошто перевалочный базалар бар эле. Ошол перевалочный базага ушул жердеги чоң айлыктар малыны, картошкасын алып барып туруп, эми алыскы жерден түнү жөнөйт ошол жерге барып туруп, бир аз тыныгып алып туруп, анан кийин эртеси базарга койгонго ыңгайлуу шартыбыз бар эле. Анан ошол боюнча кабарыңыз эле болсо керек, баягы Пик Лениндин Жабыр туңдарчы. Ушул киши жана Кашкар суу базасыны мурдагы совхоздун директору маркум болуп кетти, экөө мушташып кетип эле ошол перевалочный базаны тартып алган. Акча деле төлөбөй, барды ушулар барды калпай турбай, урушуп кетип эле тартып алган. Андан кийин машинасы менен тартып алган. Эми ошол мезгилде ошо Сайыш тарап жанагындай тартипсиз мезгилде ошолорду да күч келгени тартып алат эле, ошону тартып алган. Ошентип ал жерде дагы анан кийин Чоң Алай базасында жалпы экөө биригип бир жерде турат 2 километр 2 гектардай жер. Ошол жерге Чоң Алайлыктар алып барып туруп, мал кармын кармап бир аз тыныктырып, анан сатат элек да. Азыркы мезгилде бир Чоң Алайчы мынакей эгерде калп болсо мына өздөрүнөн деле сурашсаң, бир адам дагы бир малыны алып барып сата алмайт. Себеби бул жактарга жанагы алып барып ошол жерге 1-2 күн кармап тураткан бир ыңгай жок да. Себеби бул жактан барып ичи табышы барып, чычкак болуп калган уй, семиз уй деле бекөр болуп калат экен да, ал жактан соодагер албай калат дагы. Ошол жердеги Оштогу тегерегиде турган жанагы алып сатарлар алып алып, ошолордун жанагы жагдайлуу кашарлары бар экен. Жалпы эле шаарларда ушундай Садырдын кожоюу. Ушуга өтө көңүл мен айыл чарба ажыс катары айтып атам. Анан ошолор алып алат дагы, ошол жерде жанагы кашарларга бир аз тыныктырып, жана гидиге чыгарат дагы, ошол жана этти качан кымбатташын ошолор шарттап жатат. Эми бардыгы дебейм, ушундай деңгээлде Кыргызстан башчы өткөрүп атат да. Ошондуктан мен айтарым, ошол жанагы берилип кеткен жана перевалочный базарларыбызды бизге кайтарып бериңиздер. Эгерде кайтарып берилбесе, ошол Ош же Кара сууга бизге ыңгайлуу 50 сотук эле жер сурайбыз. Баягы айыл чарба багытындагы жер болбосо дагы, ошол 50 сотук жерге биз мал карыбызды алып барып алып туруп, бир пресс жалынат экен. Алып барып алып 1-2 күн малыбызды кармап турсак, жанагы өзүнүн бидиге чыгып түшөт. Болду, түшүнүктүү. Азыр айга ченек. Болду, түшүнүктүү болду. Көп айткан сөздү. Мен кыска эле жакшы да. Мен түшүндүм уже сиздин жарым сөзүңүздөн. Губернатор менен министрлик силер уюштургула, мына Алай Чоң Алай элдиги үчүн Ошко жакын жерде бар. Малын алып барып, анан 1-2 күн мурун алып барып коюп, же бир жума кармап, кийинки жумада сата тургандай кылып бир жер бөлгүлөө дагы, жер алып экөө уюштурсаң, тыйынын мен бөлүп берейин, ошо кармап, мал кармап тура турган жерге. Түшүндүңбү? Ушундай түшүндүңбү? Болду, бул ишиңиз бүтөт анда болду. Мага сметасын эме кылып туруп айтасың аны. Анткени мал чарбачылыгы менен жан баккан элге ошондой шарттар түзүп беришибиз керек. Саламатсызбы, Садыр Кожоевич, хуш келипсиз. Глебалдуу Айдарбек, Чоң Алай району. Биз үй бүлөбүз менен 18 январь күнү Автакчыска кабылдык, Токтогул районуна. Бул жерде мен байкаган нерсемди ушул биздин табырыбызда бар экенин көрдүк. Бизден кийинкилер көрбөсө, ушул мыйзамдарды бир калыбына келтирсе, Чоң Алай району эмес, жалпы Кыргызстанда ушул нерсе тартып кетсе деген ойдо сизге кайрылып жатам, кат менен кайрылсам деле сизге жетпейт. Ошол жолдогу жылкылардын көзөмөл болбогону, ошол малдын ээлеринин ошол малы өлсө, баягы автоксик болгон жерде адамдар больницага кеткен учурда малын алып кетет экен. Бул жерде ушундай сезим болду. Биздин өлкөдө ушул адамдын өмүрүнөн малдын жаны кымбаттайлы сезилди да. Бизге мисалы эч кимиси келбеди. Биз адамдын жаны менен алышып, ошонун жанын сактап калалы деп чуркап жүрсөк, малдарын алып кетип атат да. Каршы тикедеги машиналарда жылкыны урган. Алар сразу айтты: "Аке, кетип калыңыз, бул жерден жылкынын ээси табылбайт. Табылса дагы чарап көрбөйт буларды." Алар кетип калышты, бирок 2 күндөн кийин ушудан пайдаланып бир азчылык айтып коюшум керек. Токтогул жигиттин Оперзан улан деген жигит таап берди. Ошол адамдар 2 жылкысыны адалдап, пулдап, ошол ойноп турган. Биринчисини мен өзүм ошол кимге болсо да зыян болбосун деп муздап алдап берип кеттим. Эми мен эмне айткым келип атат? Ошол Кыргызстанда ушул мыйзам бар экен, автокырсык деген мал менен болгон болсо, малдын ээси күнөөлүү деген бир чала мыйзам бар экен, сотко жетпей шаршап калат экен да. Ушул мыйзамдан калыбына келтиришибиз керек да. Анан мен мисалы үчүн Россиядан машина айдап келип жүргөм, Россиядан келе жатсам, лед фаралар, кышында жазгы дөңгөлөк менен жүргөндө
Анан трассаларыбызда бүт мавзуатта биздерге качан тартып болот деген ким күтөт, алардын мезгили келип жетти да. 500 миң сом, миллион сомдук машиналар жарып тапшырат, адамдын ден соолугу жоголуп, адамдар өлүп жатат. Ушунчалык автокырсык көп болот экен мал жактан ошол территория, шаарлар территорияда. 3 күндүн ичинде 3 катталды көп болуш деп кетип атышат. Адамдар штрафстанциясына кирсек, 30% машина ошол мал жактан бұртыдан кирип атышат да. Ошон үчүн ушул мыйзамдарды жандап кетсең. Хорошо, мен тапшырма берем. Анан дагы бир сурамыз, ошол мына 15-нде 30 калып туруп ошол келчегиме 3 айдан бери оралган Бишкекте жатат. Токтогулга барам. Мен ал жерде жалгызмын, ал жакта баары жергиликтүүлөр. Ошол мыйзамдын чечим чыгышынан мен мисалы күнөөнүм бар да, кимге кайрылган жардамыңыздар керек да. Министрдин орун басары. Малдардык боюнча көйгөй бар, күнүсүн чыгарып коет, баардыгына ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Малдар күнүсүн болгондо бойуна контролердерден коюуга, иштерден коюуга деп. Бирок баары эле кыла бербейт экен, элдер кылып атат, бирок кээ бирде кылбай болот. Ошол эмесин жети жолго сөзүнө караганда көп чыгат экен. Сол маселе бар. Ал боюнча иш окуп атабыз. Сол кандуу туристтердин Азыр чоң иштен кийин кабыл алып, дагы бир маселесин суранып атпайбы, ошондо кылып жардам берип коебуз. Азыр да кабыл. Üçüncü var. Assalamu alaikum. Hürmetli hocam. Yarın 3. yol körgönlerde konuşalım bizde. Bağlaşmada konuşalım. Ben hazır birinci yerin köygöyün bulacağını kötörüp gelgenimde yeni kötörmeyin de kaldım. Den soğuluğum del olmaya kaldı da her şey. Birinci özümün köygöy. 30 yıl burunlu bir içime katıp tutkan meselede şu жердештеримдин altında айтышка туура келип kaldı. Hürmetli. Сагыл Нурбудович, siz bunun boyunca bilesiz, ökөz barılaşkanбыз, ал mezgilde sırt jakta жүргөнсүз, telefon arkылуу байланышып турганбыз. Биздин Качагайдагы Түркия дегенден кийги деп ойлонсо болот. Бирок акыркы күндөрү мен мына 56-га кирип калдым. Ден соолугумду начарлап, Россияда дарылап келдим. Бирок ошо Россияда келе жатканда анда да келбей эле мага кайтыш болуп айыргастан келгенде ошо киргенде сизге жологон жактан аракет болуп жатканда как раз баягы сиз оонго делегатка баягы оондо кеткенсиз иш сапар менен сентябрдын 25 эле. Бул деген эме жарылуу айтайын. Менин ушу айткым келди өзүмдүн жердештеримдин астында. Буга чейин канчалаган кайрылып көрдүм, бирок жыйынтык чыкпагандан кийин баягы мезгилинде өзүм ошол 30 жашында 1999 жылы 25 январь күнү ушул Дарокко Жекенди айылына келген окуучулар үстү ачык баягындай машина менен кетип жатып Швед дарыясына түндө кулап түшөт. Артына мен өзүнүн унаа менен барып 28 адамды 2,5 саат могу жерде суу кечип калп сүйлөдүм олар айтсын. Sudan men alıp çıkarım. Neki ölüm bulman. Oşa dedik. Buna işlenmeseniz hazır. Oşa men alıp çıkan, saklap çıkan hazır rayonumuzun zamakını cünüsü iştirak. Vardırışta dedi. Bir oşa mezgilde bayağı Musa Tarayip bile bizim hakim uşul işte sırtka çıkarma hareketinde ben razımım rayonduk deputatlar. Şunu bir memleketlik siylikler görsöktü öyle. Şunday var. Bu jok kettik bunun zarayası. Ne zorlu. Kette, ошол жерде айткан. Ошол менен андан кийин алар көрсөткөндөн кийин жаап койду, ошол мен калдым, ал мезгилде 30 жашта экенмин, андай сезген жокмун. Мен ушуну аягына чыгарып алайынчы. Эми сиз менен жолуган албайм деп көзүм жетпей калды, ачык эле мындачы. Кыска айтпайсыз. Эми мамлекет тарабынан ушуга бизде көз болду, алдыга кереги жок. Мен сизге жекече жолуган деп туруп, канча каттарды жаздым, канча бурган сууда өзүңүзгө жолугуп туруп ошол жерде айттым. Бирок сиздин ишиңиз өтө көп. Билем, унутасыз. Ар бир адам эстей албайсыз. Мына Чолпонбайды дагы бир эстеп коюңузчу. Мына хат, мына. Сизге 25 декабрда былтыркы жылы жазылган кат мынау. Ушул кайра келди, Бостанов дегенде. Кыскача. Ал бурундай болбойт экен. Мына эми эмне кылайын? Мен бөйрөктөн операция болгом. Экинчи группадан инвалид болуп калдым. 7 балам бар, неберелерим бар. Мен
Нечене алғанда чейин менің туғандарым қақшып бүтті. Достарым қақшып бүтті. Ошо мен неченеге кеткен расходтардым. Мен сізге қайрылғам, есіңізде болса керек. Сізге, өзіңізге қайрылып байғылашқам. Бирок ушунчалык чыдап жүрдүм эле бүгүн жарылбай күнгө. Буга чейин элдин көйгөйүнү чечип түшүп, азыр өзүмдүн ден соолугумду оңдой эле кыйналдыктар. Мен Татарстанда барып 3 жыл ошол жерде врачтын көзүн алдырып алдым мен. Асхат, хатын алып қойшы дейін, хатын. Маған алып келіп бересің. Ошо Асхатқа да мен бергенмин. Болды, түсінікті. Қазір алып қой. Шу жерде мені жердештерімдің астын өте мен қойыңыз сұрала. Қабыл болу бересіз. Мақұл. Ахуат, төртінші микрофон. Сабыны қойшы, мен аузым қамсалған дейм жаңа. Шосыңыз қойшылып қалып, сізден жадам сұраптам. Сұрма бар үлбе. Мен жадам берет ғанан ошо таңын нарағыдай салға шосыңыз болып қалып, сол жадам берет. Шүнбәдім, қайсерде, шу жерде үй? Гароттығын. Неге сынос болып? Үй салчу жеріңіз сынос болып қалып отағы? Жаңынан тұтқан қам. Неге? Урмансадыр биз былтыр сноско кирип калган объектилерди аныктап иш алып барганбыз. Ошондо бул эжекенин жаңы салып аткан үйү 60 сантиметр кирип калган. Биз ошондо сразу айтканбыз, эжеке үйүңүздү куруп бүтүрүп алыңыз, эч кандай тоскоолдук болбойт. Биз тротуарды буюрса проектин даярдап атабыз. Жолдун жээгинде беле. Жолдун жээгинде. Бирок мишайт этпейби тротуар? Мишайт этпейт. Тротуардын артында калтырып коюп жашай бериңиз анда. 60 сантиметр болса, мишайт этпесе тийбейди болот. Эми, урматтуу туугандар, мындай кылалы, мына 2,5 саат болду. Эгерде мен азыр чоң алайга кечиресиздер, алайга кечирип калсам, аякта да кармалып калабыз, андан ары карай ошко тигүүчү учалбай калат. Ошондуктан азыр мындай кылалы. Мага уруксат берсеңиздер, мен бара берейин. Азыр микрофонго чыгып, сөзүн айта албай калгандарга, үлгүрбөй калгандарга. Бул жерге азыр аким берип чыгыңыз, бүт райондун жетекчилери чыккыла да отургула. Ар бирөөнүн сөзүн угасыңар, кат-кабар болсо аласыңар, чогултуп туруп, кечинде мага жеткирип айтып бересиңер. Түшүндүңөр? А биз алайга барчуларга азыр уруксат берсеңиздер, биз бара берели кийинки иштерибизге. Мен бул бойдон эле келбей койбойм, дагы келем, Кудай буйрса аманчылык болсо, кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.